зыянкечтерине каршы коргоо иш-чараларын жүргүзүшүбүз керек. Сүрөттө көрүнүп тургандай, биздин будайларга көптөгөн зыянкечтер түшөт. Бул шире деп коебуз. Будайлардын ширесин соруп, айрыкча ушул сүт мезгилинде будайдын башынын ушул араларына кирип туруп, булар колонна болуп туруп кездешет. Ушу колонна болуп туруп, өсүмдүккө жармашып туруп, булар соруучу зыянкеч болгон үчүн өсүмдүктүн согун соруп, данды толук формасына жеткирбей пучу кылып коюшу мүмкүн. Кийинки сүрөттөр бул ошол өсүмдүктөрдүн дагы зыянкечтери, булар коңуздар. Булар дагы өсүмдүктөргө зыян келтирип, түшүмдүүлүктү 30-40% чейин төмөндөтөт. Ал эми дагы кийинки сүрөттөгү биздин эгиндерибизге чоң коркунуч туудурган зыянкеч бул трипс. Булар кара, кызыл түстө болот. Булар өсүмдүктүн ушул шире сыяктуу эле кабыкчалардын арасына кирип туруп, өсүмдүктүн согун соруп, түшүмдүүлүктү 30-40% чейин азайтат. Анан дыйкандардын арасында ушундай сөз бар: будайыңыздар бандай пучу болуп, толбой, ушундай формада болсо даныңыздар. Бул трипс жеген үрөн ушундай болот. Таза үрөн толук кандуу болот, толук жетилет. Эгер будайыңыздардын, арпаңыздардын даны толбой калса, демек бул шире же трипс түшүп, даныңыздардын сүт мезгилинде зыянкечтер согун соруп, булар толук жетилбей калган үчүн ушинтип дан толбой калат. Анан кийинки жылы бул үрөн катары жарабай калат. Кондициясына жетпей калган үчүн буну үрөн катары сата албайсыздар. Ошентип сиздер түшүмдүүлүктөн да каласыздар, үрөндүк сапатынан да ажырайсыздар. Зыянкечтерге каршы күрөшүүдө дагы көптөгөн дарылардын түрлөрү бар. Бирок сиздерге кеңири таркалган, же болбосо эффективдүүлүгү жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн бир нече дарыларды айта турган болсом, булар Tetsis Profi, Confidor, Moventa Energy деген дарылар бар. Бирок дагы кайталап айтам, булар мисал катары эле дарыларды жылдап колдонгонго болбойт, бир түрдүү эле дарыны. Ошондуктан бул дарылар жылдан жылга алмашып туруш керек. Ошондуктан багы жакшы эффективдүү таасир берсин десеңиздер, агрономдор менен кеңешип, ошол будайыңыздар жаңы баш алып, арпаңыздар жаңы баш алып баштаганда, ар 2 күндө, 3 күндө будайыңыздарга байкоо жүргүзүп турушуңуздар керек. Байкоо жүргүзгөндө будайдын же болбосо эгин таланын баш жагына келип туруп, өсүп турган болсо, эгиниңиз жакшы өсүп аптыр деп кетип калган туура эмес, аралап киришиңиздер керек. Башын, ортосун, аягын кирип, аралап көрүп, будайдын, арпанын башын ичине чейин кайрып, дандардын арасын карап, сиздер байкоо жүргүзүшүңүздөр керек. Себеби булар дандардын кычыктарында, араларында жайгашып, согун соруп, жашоо образын жүргүзгөн үчүн сиздер көрбөй калышыңыздар мүмкүн, үстүртөн караганыңыздарда. Ошон үчүн өтө тыгыз карап, жакшы байкоо жүргүзүп туруп, эгер ошол зыянкечтер жаңы башталган болсо, ушул дарыларды колдонушуңуздар керек. Бул дарылар 15 күнгө чейин сактап, сүт мезгилинен өткөнгө чейин сактап берет. Ошол дандар катыгандан кийин бул зыянкечтердин терс таасири тийбей калат. Ошондуктан алдын ала байкоо жүргүзүп, эгиниңиздерди сактап калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.